Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Саат көрсөтүлгөн убакыт болду. 11-де сабагыбыз, вебинарыбызды башташыбыз керек. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, баардыгыңыздарды көргөнүбүзгө чоң кубанычтабыз. Уруксат этсеңиздер, баштасак. Бүгүнкү вебинарыбыздын темасы азыр экранга чыгарылат. 2019-2020 окуу жылынын 4-чейрегин дистанттык форматта аяктап, 2020-2021 окуу жылын дистанттык формада башталышын күтүп жатып, дистанттык окутуудагы мультимедиалык сабактын мазмунуна коюлуучу талаптар жөнүндө бүгүн сүйлөшкүбүз келет сиздер менен. Бүгүнкү вебинарды даярдагандар Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, Билим илим министрлигинин алдындагы педагогикалык кызматкерлерин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту, бүгүнкү вебинарды өткүзгөндөр педагогикалык илимдердин доктору профессор Дүйшеева жана ага окутуучу Артыкбаева Гүлмира Ирматовна. Мультимедиалык сабак деген эмне? Мультимедиалык сабакты даярдаганда эмнеге көңүл бурушубуз керек? Мультимедиалык сабак менен байланыштуу жаңы терминдер. Бүгүн ушул жөнүндө кеп кылсак, силердин суроолоруңарга, комментарийге жооп бере албайбыз, себеби 1000ден ашык азыр угуучу болуп атат. Бирок чатка көңүл бурсаңыздар, экрандын түбүндө чат деген жер бар. Ошол жерге суроолорду, комментарийлерди жазып койсоңуздар, ошол суроолорду, комментарийлерди анализдеп, ар бир кишинин сурооуна, ар бир кишинин комментарийине жооп даярдап, ошол жооп комментарийди сиздерге кайра жеткизгенге аракет кылабыз. Мультимедиалык сабак бул эмне деген? Окутуунун электрондук техникалык каражаттардын, ошонун ичинде баарынан мурда компьютердин жардамы менен көп кырдаалдуу маалыматты камтыган сабак. Бул азыр айтылган сүйлөмдү кандай түшүнсөк болот? Мультимедиалык сабак бул сабак. Кадимки эле сабак болгондой эле сабак. Болгону бул сабакты класстын ичинде эмес, интернет аркылуу, интернет болбосо сабакты жазып, техникалык, электрондук техникалык каражаттардын жардамы менен даярдалган сабак. Мультимедиалык сабак жөнөкөй сабактан эмне менен айырмаланат? Карап турсаңыз, көп кырдаалдуу маалыматты камтыйт дейт. Окуучулардын окууга эмне менен мультимедиалык сабак эмнеси менен айырмаланат? Кечиресиздер, 1 мүнөт пауза болуп калды. Окуучулардын окууга кызыгуусу кадимки сабактан өзгөчөлөнүп турат. Эмнеге дегенде, бүгүнкү күндүн балдары маалыматты китептен эмес, экрандан алганга үйрөнүп калган. Маалыматты интернеттен издейт, компьютерден издейт, электрондук китептен издейт. Окутуунун натыйжасына мультимедиа аркылуу жетишет. Интерактивдик программалардын визуалдык жана аудио эффекттерин колдонуп. Бүгүнкү балдарга айтып берген жетишсиздик. Алар үйрөнүп калган.
сөзсүз көрүп туруш керек, эффекттер, аудио эффекттер болуш керек, үн чыгыш керек. Ошондо балдар үчүн кызыктуу сабак болот. Сабактын тыгыздыгы жогорулатат. Тыгыздыгы деген орусча айтканда плотность. Себеби тыгыздыгын жакшы дизайн, рационалдуу убакытты бөлүнгөн үчүн маалымат тыгыздуу даярдалат. Үнөмдөлгөн убакытты бекемдетүүгө колдонсок болот. Окутуу процессин башкаруусу башкача болот. Себеби бул жерде бетме бет эмес, бирок экран аркылуу окуучулар менен дайыма бири-бирин көрүп байланышса болот. Мультимедиалык сабактын дагы бир өзгөчөлүгү бул интерактивдүүлүк. Мультимедиалык сабак мугалимдин лекциясынан турбайт. Мультимедиалык сабак сөзсүз интерактивдүүлүк болуш керек. Сабактын эстетикасы башка. Бул жерде интернеттин мүмкүнчүлүгүн, компьютердин мүмкүнчүлүгүн колдонуп, сабактын эстетикасын дагы башкача кылып түзүп алсак болот. Мультимедиалык сабакты көбөйтүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жазып алып туруп, анан кийин сабакты өттүк, сабакка катышпай калган балдары бар. Ошол өткөн сабакты жазып алып, бардык балдарга кайра берип, аны көбөйтүп беришибиз бар. Көбөйтүп берүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эмне үчүн көбөйтүп беребиз, эмне үчүн таркатып беребиз? Сабакты көп жолу кайталап, түшүнбөгөнүн түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берет экен мультимедиалык сабак. 4-чү чейректин тажрыйбасын карасак, азыр жаңы жылдын алдында көп мугалимдер ойлонуп атат. Мультимедиалык сабакты өз алдынча түзүүгө мүмкүнбү деп. Себеби 4-чү чейректе иштеп атканда Билим берүү министрлиги ТВ сабактарды колдонуп туруп, кээ бир мугалимдер ошол ТВ сабактар менен эле чектелип калган. А бирок жаңы окуу жылында ар бир мугалим өзүнүн сабактарын өзү даярдап, жазып балдарга жеткизиш керек. Суроо бар, ушул сабакты мен жаза аламбы, мен даярдап, мүмкүнчүлүгүм барбы ошону даярдаганы? Ушул суроого жооп бериш үчүн биз кайсы каражаттарды колдонсо болот? Анимациясы бар мультимедиалык презентацияны кайсы программа менен түзсө болот? Татал программаны деле колдонбой, PowerPoint программасы жөнүндө бир аз сөз кылабыз. Мультимедиалык презентацияны кантип жаратуу керек? Бул дагы суроо. Ал суроого деле бүгүн жооп бергенге аракеттенебиз. Мультимедиалык презентацияны жаратканда кайсы алгоритм менен, эмнеден баштап, эмне менен бүтүшүбүз керек? Мультимедиалык презентацияны даярдоо боюнча инструкциялар бар. Ошол инструкцияларды азыр айтып бербестен, себеби алар көп. Биз шилтемелерди беребиз. Ошол шилтемелер менен кирип туруп, Google'да кандай иштесе болот, Google Classroom'да кандай иштесе болот, YouTube'да кандай иштесе болот. Бир топ шилтемелерди беребиз. Кайсы сабак болбосун, математика сабагы, химия сабагы, тил сабагы. Ошол сабагы боюнча мультимедиалык презентацияны түзүүдө кайсы эрежелерди сакташ керек? Бүгүн ошол жөнүндө сөз болот. Көрүп турасыз, бардык эле мугалимдерде, бардык эле балдарда бүгүн үйүндө компьютер мүмкүн жоктур. Бирок биздин балдарыбыздын көпчүлүгүндө планшет менен телефондору бар. Ошол телефон аркылуу деле, планшет аркылуу, үйүндө компьютер болсо, компьютер аркылуу интернетке кирип, издөө салына тиешелүү сүйлөмдөрдү жазып туруп, керектүү информацияны интернеттен табып алсак болот. Мультимедиалык сабакты даярдаганда кайсы алгоритм менен иштейбиз? Ошого көңүл бурсак. Сабакка даярдалган. Кол көтөргөнүңүздөрдү көрүп атабыз, жооп бере албайбыз, себеби өтө көп.
Суроолорду мүмкүн болсо жазып койсоңуздар чатка. Азыр чатты бир карап чыгабыз. Проверьте чат. Что люди хотят, почему-то руки поднимают. Нету чата. Все, тогда давайте дальше. Мультимедиалык сабактын максаты мамлекеттик стандартка, предметтик стандартка ылайык түзүлүш керек. Темасы дал келиш керек стандарттарга. Мультимедиалык сабакты даярдап атканда сабактын типин сөзсүз аныктап алышыбыз керек. Эмне үчүн? Бул сабак жаңы теманы үйрөтүүчү сабакпы? Кайталоо сабакпы? Беким текшерүү сабакпы? Ошол сабактын типин аныктап алгандан кийин ошого жараша кайсы методдорду колдонобуз, сабакты кандай түзөбүз, ошодон чыгат. Мультимедиалык сабакта балдарды шыктандыруу маселеси өтө татаал маселе. Класста балдарды мактап, аракет кылып атасың деп, баа берип, дистанттык окутууда шыктандыруу татаал. Ошон үчүн кайсы жолдор менен балдарды шыктандырабыз, кайсы методдорду колдонобуз? Бул суроого жооп бериш үчүн мугалимдер өзү алдынча издениш керек. Сабакты баштап атканда балдардын билимин актуалдаштыруу. Мультимедиалык сабакта мугалим гана сүйлөбөйт. Билесиздер, сабактын эң жакшы тиби мугалим 20% убакытты ээлесе, балдар 80% убакта иштеп, сүйлөп, аракет кылыш керек. Ар бир баланын кайсы тема болбосун, жаңы тема болобу, өзүнүн бир билими бар. Ошол билимин актуалдаштырып, кызыгуусун ойготуп, шыңтандыруу, билимин актуалдаштыруу бул эң бир маанилүү сабактын модулу. Сабактын максаты, сабакка коюлуучу милдеттер, ошонун формулировкалары. Бул көп мугалимдерге, жаш гана эмес, натыйжасы чоң болгон мугалимдерге деле сабактын максатын коюу чоң кыйынчылыктарды түзөт. Эмне менен кыйын? Формулировкаларын даярдоо. Ошон үчүн сабакты даярдап атканда кайсы максатты коюп атам, ошону сүйлөмүн түзүп, туура формулировка койгонго аракеттенишибиз керек. Сабактын максатына жетүү жолдорун пландаштырышыбыз керек. Ушул максатты койдум. Ошол максатка эмне кылганда, кайсы усулдарды, кайсы методдорду колдонсоң, ушул максатка жетебиз балдар менен деп, ушул суроого да жооп беришибиз керек сабакты даярдап атканда. Жаңы термин дүйнөлүк жүзүндө кеңири колдонуп атат. Биз дагы азыр ушул терминди колдонобуз. Сабактын технологиялык картасы. Ал картада жолу, мына максатты койдум. Ошол максатка жетүү үчүн мен биринчи буну колдономун, сабак башталганда. Жаңы теманы түшүндүрүп атканда бул методду колдономун. Могу китептин бул бетинде могу сүрөттү колдономун деп, ар бир сабактын технологиялык картасын түзүп алышыбыз керек. Сабак аяктаганда сабактын жыйынтыктоосун, резюмесин чыгарып, бүгүнкү сабакта могу ийгиликтерге жетиштик, могу жер иштелбей калды, ушуга көңүл бурайлы деп, ар бир сабактын резюмесин чыгарышыбыз керек. Үй тапшырмасы мультимедиалык сабакта ушул китептин бетинде могу көнүгүүнү жазып келесиңер дегенде бала аткарбайт аны. Ар бир үй тапшырмасын эскертүү менен, алгоритм менен, могу жол менен аткарасыңар, ушул методду колдонуп аткарасыңар деп, ар бир тапшырмага эскертүүлөрдү берип гана үй тапшырмасын беришибиз керек. Бала сабакта өзүн өзү баалоонун механизмин билиш керек.
Мен эмне кылганымда мага кайсы баа коюлат, мен кайсы аракет кылганда кайсы ийгиликке жетемин деген механизмди балдар менен иштеп чыксаңар, мультимедиалык сабакты өтүп атканда балдар да көнүп калат, өзүбүз да көнүп калабыз ошого. Сабак бүткөндөн кийин үйрөтүп коюшубуз керек, балдар сөзсүз рефлексия кылып, ошол сабакты эстеп, эмне болгонун, эмне жыйынтык берди, алдыга коюлчу максаттардын баардыгын сабактан кийин балдар иштеп чыгыш керек. Анан мультимедиа сабактын дагы бир өзгөчөлүгү, күнүмдүк сабакта буну биз талап кылбайбыз. Мугалимдин видео сабактын түбүндө сөзсүз мугалимдин аты жөнү, телефону, электрондук дареги. Эмне максат менен биз мугалимдин аты жөнү, телефону, электрондук дареги деп атырбыз. Балада суроо болсо, ата энелерде суроо болсо, коомчулукта суроо болсо, кимге кайрылабыз? Ким менен сүйлөшөбүз, ким менен баарлашабыз, түшүнбөгөн нерсени бизге ким түшүндүрүп берет, кимге кайрылышыбыз керек. Ошон үчүн видео сабактын түбүндө сөзсүз сиздин реквизиттериңиз болуш керек. Окуу милдеттерин коюу. Окутуунун максаттары бар, максаттардан чыккан милдеттер бар. Ошол сабакка коюлчу, окууга коюлчу милдеттер, көңүл бурсаңыздар, этиш формасында жазылыш керек. Сабактын милдеттери экранга жазылып, ошо менен бирге ооз-экиде айтылыш керек. Эмне үчүн? Балдардын кабыл алуусу ар кандай. Кээ бирөө жазганды жакшы эстеп калат, кээ бирөө укканды жакшы эстеп калат. Ошон үчүн аудиовизуалдарга, эки башка типтеги балдарга бирдей шартты түзүп бериш үчүн сабактын милдеттери айтылыш да керек, жазылыш да керек. Экрандын сол жагынан жогору бөлүгүнөн кабыл алуу башталат. Бул адамдын өзгөчөлүгү. Ошон үчүн экрандын сол жагынан жогорку бөлүгүнө актуалдуу, маанилүү маалыматты жайгашууга тийиш. Окуу милдеттери менен таанышканда, окуучулар эмне тапшырманы аткаруу керек, кайсы каражаттар менен, алардын окуу ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы кандай текшерилет, кантип текшерилет, ошонун баардыгы балдарга жеткиликтүү болуш керек. Карап турсаңыздар, биздин слайдыбызда дагы бир жаңы термин, окуу эпизоду, окуу эпизоддун шарттары, аткарылышы, контроль. Окуу эпизод деген эмне? Сабакта кайсы окуу эпизоду болот? Ошого азыр көңүл бурсак. Сиздер сабакка даярдаган слайдта, видео сабакта ашыкча маалымат, көп сүрөт, көп майда шрифт менен жазылган текст болбош керек. Себеби слайдтын саны пландаштырылган окуу эпизоддоруна гана ылайык болуш керек. Мына эми окуу эпизод деген эмне экен, ошого жеттик. Окуу эпизод бул бир ооз-эки көрсөтмө текстик маалыматты, кайсы түр болбосун, белгилүү бир комплекс. Сабакта окуу эпизоддору бир топ болушу мүмкүн. Жаңы теманы өтүп атканда, кайталап атканда, мугалим ар бир эпизодду өз алдынча дидактикалык бирдикке айланыштырыш керек. Бир эпизодго бир фреймден турган, бул да жаңы сөз. Бир фреймден түзүлгөн гана логикасы менен байланышкан көрүнүштөр, чындыктар, реалдуулуктар, объекттер сүрөттөлүш керек. Фрейм деген эмне? Кино тартылып атканда, сүрөт тартылып атканда бир рамка, бир кадр. Сабак деле ошондой рамкалардан түзүлөт. Бир сабакта канча фрейм болот? Ошол фреймге жараша бир окуу эпизоду, бир окуу милдети,
ошол окуу милдети бир эпизод, ал экинчи эпизодко логикалык байланып, экинчи эпизоддон үчүнчү эпизодко, үчүнчү эпизоддон төртүнчү же бешинчи эпизодко өтүшүбүз мүмкүн. Эстеп калсак, сабактын ар бир эпизоду бир окуу милдети болот. Бүгүнкү күндө материалдын, силер мультимедиалык сабакты даярдап атканда материал камтыйбыз. Ошол материалдын мазмунуна даярдалган сунуштарыбызды карасаңыздар. Мыйзамдын негизинде автордук укукту бузбастан маалымат булагына шилтеме берүү. Эмне үчүн мыйзамдын негизинде, эмне үчүн автордук укукту бузбастан ар бир маалымат булагына шилтеме берүү керек. Интернеттен көрүнгөн сүрөттү алып, көрүнгөн текстти алып, китепти алып туруп балдарга сунуштаганга биздин укугубуз жок. Интернетте жайгашкан ар бир маалыматтын өзүнүн бир автору бар. Кээ бир сүрөттөрдү жазылып турат, колдонсо болот деп. Кээ бир сүрөттөрдө автордук укугу сактагыла деп жазылып турат. Автордук укугун сактагыла деп берилген маалыматты биз алып туруп сабакта колдоно албайбыз. Колдонсок, ушул жерден алынган маалымат деп сөзсүз ошол маалымат булагына шилтемени көрсөтөбүз. Сабак сөзсүз интернетке жайгашат, балдар иштетилет. Ошон үчүн ар бир сабакта ушул булагы, маалымат булагы сөзсүз көрсөтүлүп, китептин автору, сүрөттүн автору, ырдын автору, кайсы булакта, кайсы сайтта жайгашканын сөзсүз көрсөтүшүбүз керек. Материалдын логикасы, ыраттуулугу, ыратталышын карашыбыз керек. Маалымат балдар үчүн кызыктуу болуш керек. Слайдка же видеого жалаң текстти жазып койсо, ал сабакты балдар карабайт. Тексттин материалдардын көлөмү, сүрөттөр, таблицаларды эсепке албаганда, ошол тексттин негизинде тартылган видеонун узактыгы 3 мүнөттөн 15 мүнөткө чейин бири-бирине дал болуш керек. 15 мүнөттөн көбүрөөк тартылуучу видео болсо, ошонун текстин кыскартып, видеонун деле көлөмүн 15 мүнөткө чейин даярдасак болот. Балдар менен иштеген, мультимедиалык сабакта балдар менен иштеген тексттердин көлөмү 4 беттен 9 бетке чейин гана. Адан ашык бетти балдар жетише албайт. Тексттин көлөмүн, текстти жазып атканда сөзсүз Time New Romance менен 4-чү Kegel 1,5 интервалы менен текст даярдалыш керек. Жалпы билим берүү предметтердин окуу материалдары, видео сабактары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, ошондой эле жалпы таанылган илимий фактыларга, этикалык нормаларга карама-каршы келбеши керек. Буга өзүнчө көңүл бурсак, сиз сабакта берип аткан ар бир сүйлөм, ар бир маалымат, ар бир факт Кыргыз Республикасынын мыйзамына дал келиш керек. Мугалимдин жоопкерчилиги чоң, билесиздер. Текшерилбеген факты, бир жерден алган маалыматты балдарга бергенге акыбыз жок. Таанылган илимий фактыларды, предметке тиешелүү гана тексттерди иштешибиз керек. Өзүбүз ошол сабакты даярдап атканда, ар бир материал, өзүбүздүн отурганыбыз, өзүбүздүн сүйлөгөнүбүз этикалык нормаларга карама-каршы келбеши керек. Окуу материалдардын, видео сабактардын мазмуну базистик окуу планына таяныш керек. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик стандарттарына, санпиндерге, сабактын узактыгы канча болуш керек, техникалык каражаттарды канча минут колдонсо болот, тапшырманы канча
сааттын ичинде 1-класста сабакты аткарганда бала ушул саатта эле иштеш керек. 11-класска барганда 11-класста 16 сабак бар. 16 сабактын үйгө берген тапшырмалары 3,5 сааттан көбүрөөк болбой, аткарууга 3,5 сааттан көп иштебеш керек бала. Бул деген Санпиндин талаптары. Биз презентацияларды даярдап атканда, сабакты даярдап атканда, видеого текстти жайгаштырып атканда, шрифтке сөзсүз, шрифт арипке көңүл бурушубуз керек. Кооздоп жазып, декоративный кылып жазганда, ал деле кабыл алууга тоскоолдук кылат. Ошон үчүн презентацияга сунушталган стандарттык көп таралган ариптер бар, ошолорду колдонууга гана сунуштайбыз. Презентацияга өтө кооздоп жазганда, окуп түшүнүүгө ал тоскоолдук кылат. Мисалы айтсак, мына көп колдонуучу ариптерге көңүл бурсак, Ариал менен Калибрини салыштырсаңыз, Ариал менен жазылган сабак деген сөз көлөмү чоңураак, көзгө жакшыраак көрүнөт. Бир ойчул айткан экен, адамзаттын келечеги мугалимдин колунда деп. Бүгүнкү күндө окуу жылын дистанттык түрүндө баштап атканыбызда, ушул чынын айтканда балдардын келечеги, адамзаттын келечеги биздин колубузда. Мугалимдин тышкы көрүнүшү, эмоционалдык, психологиялык абалы сабак өтүп атканда абдан чоң мааниге ээ. Мугалимдин көрүнүшү тыкан, таза, кийиминин стили сабакка кадимки эле мектепке баргандай. Эгерде съемка болуп тартылып атса сабак, хромакей колдонсо, артына жана жашыл рамка тагылып, ошонун фонунда сабак даярдалып атса, мугалимдин кийими жашыл же көк болбош керек, башка цветте болуш керек. Мугалимдин кийими сабакта, видео сабакта майда клетка же тилке болгонун сунуштабайбыз. Тилке деген бул полоска. Эжейлердин зергердик буюмдары балдарды сабактан алаксытпаш керек. Көбүнчө сабак тартылып атканда микрофон колдонулат. Ошол съемкага даярданып атып, кийим тандаганда деле микрофонду кийимге бекитүү мүмкүнчүлүктөрүн деле эстен чыгарбастан ыңгайлуу боло тургандай болсун. Сабак учурунда тартылып атканда, сабакты даярдап атканда ашыкча жест, ашыкча пауза, ашыкча эмоциянын кереги жок. Ошону менен бирге эмоциясы жок балдарга кирип, механикалык түрүндө сабакты өтүп туруп, же балдар менен күлүп койбой, жылмайып койбой сабак өткөндө эле, алардын көңүлүн көтөрбөй, аларды үгүттөбөй сабак өткөн, бул сабак максатына жетпейт. Сабак өтүп атканда сөзсүз ар кандай кырдаалдар болушу мүмкүн. Алдыңыздарга стаканга жылуу суу даярдап алыңыз, себеби ар кандай кырдаал болуп калышы мүмкүн. Сабак тартылып жатканда мугалимдин сырткы көрүнүшүнүн, өзүнчө галстук, топчу, чач бузулуп калышы мүмкүн. Ошону байкап туруучу кесиптештердин бирөөүн сурасаңар, мен тартылып атканда ошого көңүл буруп койганда, өзүң билбей каласың, көрбөй каласың. Бир кишини дайындап, ошону сабак тартылып атканда ошого көңүл буруп койсоңор. Дагы кайталайбыз, мурун айтылып кетти, дагы бир жолу көрүп турасыздар, өзгөчө көңүл буруп атабыз. Экранга жайгашкан тексттин шрифти 18ден 22 пунктке чейин болот. 16дан аз болсо, төмөн болсо, шрифт жакшы окулбайт. 22ден чоңураак шрифт болсо,
окуп атканда түшүнүүгө тоскоол болот. Ошон үчүн текстин, шрифтин деле, көлөмүн деле байкашып койсоңор сабак даярдап атканда. Слайдтын ачык түстүүлүгү чоң экранда азаят. Ошон үчүн слайдты өтө ачык түстү колдонсоңор, ал маалымат деле көрүнбөй калат. Баш тамгалар кичинеге караганда оор кабылданат. Текст чоң тамгалар менен, баш тамгалар менен берилсе, аны оор кабыл алат балдар. Семизарип баш тамгаларды бөлүп колдонуу деле сиздин презентацияңызга чоң ролду ойнойт. Керектүү нерсени бөлүп көрсөтүп, өзгөчө көңүл бургула деп туруп, кээ бир сөздөрдү башка шрифт менен белгилеп коюшубуз керек. Маалыматтын ар кандай түрлөрүн визуалдык бөлүштүрүүдө эмнелерди колдонсок болот? Түстү, формасын, өлчөмүн. Маалыматтык дизайнда түстүн маанилүү иш-милдеттери абдан көп. Кайсы максат менен колдонобуз түстү? Негизги маанилүү маалыматты белгилеп балдарга көрсөтүү. Мына ушул эң маанилүү, ушуга көңүл бургула деп. Эки нерсени салыштырууда түстү колдонсок болот. Символ аркылуу маалымат берүүдө түстү колдонсок. Реалдуу кырдаалда окшоштуруу. Жашоодо себеби бир кара түс же бир кызыл түс эмес, көп түстөр бар. Ошол реалдуу кырдаалга окшоштуруу үчүн түстөрдү колдонсок болот. Берип аткан материалды кооздоо максатында эмнеге көңүл бурушубуз керек? Эске алуу керек эмнени? Адамдын көзү солдон оңго, жогорудан төмөн карай жылат. Тексттин арасына, ортосуна кээ бир сөздөрдү, керектүү, маанилүү сөздөрдү башка дизайн менен, башка түс менен, башка форма, өлчөм менен белгилеп койсоңуздар, балдар ошону эстеп калат. Бул керектүү нерсе экен, бул терминди эстеп калышым керек, бул эрежеге көңүл бурушум керек. Дагы эмнеге көңүл бурушубуз керек? Балдар жылбаган объекттерди 5 секундтон ашык карабайт. Кандай текст койбосоңуз, ал тек кызыктуу болбосо, ал текст өзгөчөлөнбөсө, 5 секундтан кийин ал бала аны карабай коет. Сүрөт болобу, башка болобу. Жылбаган объекттер 5 секундтон ашык балдар карабайт. Ашыкча көрсөтмөлөр, ашыкча сүрөттөр, ашыкча видеолор эске тутууга тоскоол болот. Алаксытат. Ошон үчүн керектүү маалыматты бардыгын ченеп 25 мүнөткө, 20 мүнөткө сабакка керектүү гана маалыматты колдонушубуз керек. Стилистикалык жана грамматикалык каталар жөнүндө билебиз, механикалык түрүндө каталар кетип калат. Аракет кылабыз, стилистикалык, грамматикалык каталарга жол бербейбиз. Бирок стилистикалык, грамматикалык катадан дагы факттарды туура эмес айтып, маанисин туура эмес айтканда сабактар болот. Ошого көңүл бурушубуз керек. Сабакта ката болбош керек. Маалыматты берип атканда, сабак берип атканда катаны кетирбешибиз керек. Кийинки сөзүбүз мультимедиалык сабактын режиссурасы жана аңгемелешүү боюнча сунуштар. Ар бир сабактын ар бир окуу эпизодун даярдап атканда мугалим ойлонуш керек. Эмнени? Мультимедиалык сабактын бүгүнкү күндө балдар көрүп атасыңар 4-чү чейректе үйдөн чыкпай, камалып, ата-энелер менен, кээ бир ата-энелер балдар менен дайыма конфликт болуп, үйдөн чыкпастан көңүлү бузулуп, сабакта мугалим ошол болуп аткан нерсени жоюу үчүн
класстын позитивдүү эмоциялык фонун, окуучулардын маанайын, жагымдуу, позитивдүү чөйрөнү түзүүнү ойлош керек. Кайсы жолдор менен аны түзөбүз? Кайсы методдорду колдонуп, кайсы оюндарды колдонуп, мультимедиалык сабакта бул чоң мааниге ээ. Видео тартуу учурунда кандай кыймыл, иш аракеттерди колдонсо болот? Жана биз айтып атканбыз, өзгөчө көбөйтүп жесттерди, паузаларды, кыймылды мультимедиа сабакта ал деле тоскоолдук кылат. Сабактын бир этабынын башка этабына ыраттуу өтүшүн ойлонушубуз керек. Башталышында бир нерсени айтып, аягында башка нерсени айтпастан, ар бир эпизод бири-бири менен байланышта болуш керек. Сүйлөп атканда сөйлөмдү баштап туруп, аягына жеткенде дем алуу жетишпей калып атат. Кантип дем алуу кылыш керек? Сүйлөмдүн, сөздүн аякташын так сүйлөш үчүн. Аны дагы караштырып, мүмкүн отуруп күзгүнүн алдында даярданыш керек. Тартылган видео сабакты үндөштүрүү, кимдин үнүн колдонобуз? Өзүбүздүн үнүбүздү, балдардын үнүн, кыздардын үнүн, кичинекей баланын үнүн, эркек баланын үнүн, аны дагы сабактын маанисине жараша, ролдорго карата, сабакка койгон максаттарга жараша видео сабакты үндөштүрүүсүн да ойлонойлу. Сабак учурунда тез сүйлөбөй, сөздөрдү жана үндөрдү так айтып, үндүн бийиктигин байкап, эмне үчүн? Тез сүйлөп кетип, кайра кайта албайбыз. Айтып атканыбызды балдар кабыл албай калат. Ар бир сөздүн мааниси бар, ар бир үндүн мааниси бар, ар бир сөздү так айтышыбыз керек. Сүйлөп атканда жөнөкөй тил менен, жөнөкөй сүйлөө моделин колдонуп, класстын ичинде силер сүйлөп аткан сүйлөмдү түшүнбөй калган балдар болушу мүмкүн. Ошол ар бир сүйлөмүбүз жеткиликтүү, түшүнүктүү болуш керек. Мугалим өзүнө ишенген мугалим болуш керек. Себеби сиз өзүңүзгө ишенсеңиз, ошондо гана балдардын да ишеними сизге жаралат. Бүгүнкү вебинардын аягында апрель-май айында республикабызда санариптик сабак деген республикалык конкурс өттү. Ошол республикалык конкурска 500дөн ашык мугалим катышып, 2000ден ашык сабактар келди. Видео сабактар, мультимедиалык сабактар. Ошол сабактардын мыктылары аныкталып, YouTube'га жайгашып, ошол сабактардан бир аз көрсөтсөк азыр сиздерге, ушул шилтемелер берилет. Көрүп турабыз, экранды тартып атасыздар. Бүгүнкү презентация бардыгы жазылып туруп, сиздерге жөнөтүлөт. Ар бир информация, берилип аткан информацияга сиздерге жеткиликтүү болот. Азыр сабактарга көңүл бурсак. Рахмат.
Бүгүнкү вебинарда айтылуучу терминдер, бүгүнкү вебинарда медиа сабактарга коюлган талаптар көрдүңүздөр. Биздин педагогикалык жааматыбыздын ичинен чыккан мыкты мугалимдер өздөштүрүп сабактарын даярдап, биз эмнени бүгүн айтып атсак, ошону бул сабактардан көрө алдыңыздар. Мен ойлоймун, жаңы окуу жылына ар бирибиз өзүбүздүн сабактарыбызды талаптарга ылайык даярдайт. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бүт маалыматты биз сиздерге жеткизгенге аракеттенебиз. Саламатта болуңуздар. Рахмат.